Бүгүндөн баштап Ошто кошумча ачылган 10 шайлоо участкалары иштеп баштады. Таң эртеден баштап эле мында келгендердин аягы үзүлбөй жатат. Алардын баары форма 2 толтуруу үчүн кезек күтүп турушат. Биз Беш Бойнок айылында жашайбыз. Анан бизге бул жак ыңгайлуу болду. Ошого азыр форма 2 толтурганы келдик. Бизге ушул жак ыңгайлуураак болду, жакыныраак болуп ошого келдик. Мен өзү Бирлешкен айылында жашаймын. Ушул айдан баштап ушу мектепке ишке кирдим. Мага ушул жер удобный болгон үчүн форма 2 менен ушул жерге паспорт менен келип, ушул жерден өтүп атам. Ушул азыр отпечаткадан өтөм, ушул жерге шайлайм. Мыйзам боюнча форма 2-ни толтурууну каалаган ар бир жаран өздүгүн тастыктаган паспорту менен келип, биометрикалык маалыматтарын тапшыруусу керек. Андан кийин гана аны шайлоо участкасы өзгөртүлүп, кошумча тизмеге киргизилет. Өзү шаардын тургуну, бирок райондордон алыскы жерде до сих пор бу жерде учеттору жок адамдар шаарыбызда абдан көп. Бул өзүңүздөргө билгендей ички мигранттардын эсебинен. Ошон үчүн азыр биз требованиябыз только паспорт. Өздөрү келет, данныйын ачат, анан кийин подтвердить этилет. А бизге түшкөн заявканы борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөбүз. Алар негиздегенден кийин гана списокко кошулду деп тактап, эшикке доскаларды даярдап койгонбуз, илебиз. Шайлоо өнөктүгүнө карата даярдыктар башталгандан тартып эле коомчулуктан массалык түрдө форма 2-ни толтуруп, шайлоого барууну каалаган жарандардын көбөйүп жаткандыгы кызуу талкууланып жатат. Коомчулук мындай кадам менен кайсы бир партиянын кызыкчылыгы корголуп жатат дешет. Парламенттик шайлоого толук 22 күн калды. Мындан улам бүгүн облустук штаб алыскы аймактарда шайлоочуларга түзүлгөн шарттар боюнча район акимдери жана шайлоо участкаларынын төрагаларынын катышуусунда жыйын өткөрдү. Алсак айрым айылдарда интернеттин жетпегендиги көйгөй жаратып жатат. Значит, кээ бир жерлерде бизде бурун радио телефон аркылуу болуп турган да. Чөгөм, кичик алай деген. Ал жерлерге, кожокелелерге барды связь. Мурунчу, мисалы Каракой участкаларда болгон эмес. Азыр дагы биз телекомдо айтчытыда алар толугу менен жооп берет. Мыялын мен жакшы билем, ошол жерде көзөмөлгө алабызбы. Бирок бир эле интернет эмес, башка жолу менен болсо дагы мындай байланыш орнотулат да, сөзсүз. Быйыл шайлоо жылдагыдан өзгөчөлөнүп, пандемия шартында коопсуздук чараларын сактоо менен өтөт. Штаб билдиргенде, бул күнү ар бир шайлоо участкаларында медицина кызматкерлери да иш алып барат. Самара Парпиева, Алтымыш Жантемир уулу, ТМЖ жаңылыктары.